Анда эмесе бизде конокто ырчы комузчу Нурзада Самарбекова эжебиз келип отурат. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Арбаңыз көргөнүбүзгө кубанып турабыз. Таң эрте журтчулук менен амандашып алсаңыз, маекти баштайлы. Саламатсыздарбы? Котман таң бардыңыздарга. Бүгүнкү күнүбүз жемиштүү, ийгиликтүү күндөрдөн болсун. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берген жалпы сиздердин жамаатыңыздарга рахмат. Маанаңыз жакшыбы? Ооба, жакшы. Эң эле биринчи суроо мындай болсун. Негизи дайыма эле таң эрте турасызбы? Бүгүн сизди эрте ойготуп койбодукпу? Бүгүн эрте турдум. Жакшы, сиз менен кошо үнүңүз дагы ойгонсо эле эң башкысы бизге ошол маанилүү. Анткени жалпы көрүүчүлөрүбүзгө таң эрте жагымдуу чыгарма аткарабыз буюрса 6-га чейин. Мына ушул күзгүгө болгон камылга боюнча жыйбай калган жай этегин жылы басып күз мезгили дагы келе жатат. Жайкы эргүүдөн, эмгек өргүүдөн кийинки ишке болгон далалат. Мына ошолор боюнча. Күзгүгө. Ооба. Азыр эми учурда мен иштебей элемин, үйдөмүн. Ошондуктан азыр балдар менен эле элекмин. Күз келе аткандыгына байланыштуу алардын кем карчыгы менен, мектептин керектүү буюмдары менен буюрса даярданып жатабыз. Учурда балдар менен күзгүгө даярданып атабыз. Сиз баягы кайсыл бир ишканада иштебесеңиз дагы чыгармачылыктын үстүндө иштөө бул кайсыл жерде болсо дагы жумуш болуп болуш керек. Анан жөжөнү күзүндө санайбыз деп коет го кыргыздар. Азырындай канча чыгарманын үстүндө иштедиңиз, мына ошолор боюнча талыкпастан келе жатсыз. Ийгилик каалайлы. Анан алгач эле бир чыгарма менен. Жакшы. Шаңдууралардан болсун анда. Жакшы болот. Ушу баарыбыз эле түгөйүбүз менен бар бололу, бактылуу бололу деп, ошол түгөйүм деген жакшы чыгарманы аткарып бергим келип атат. Өзүңдү көрүп көзүңдөн өкүнүч кайгымы чүргөм, жазылдың талай багыма табышмак сырды өмүрдөн. Тирегим менин табышмак сырды өмүрдөн. Тирегим менин табышмак сырды өмүрдөн. Жүрөктүң ороп жалынга, жүрөлү сүйү багында, жыргалын сезип алалы, жаштыктын деми барында. Жүрөгүм менин, түгөйүм менин, сен болсоң болду жанымда. Ардагым менин, ажал жалым менин, сен болсоң болду жанымда. Салып жаш жанга, убакыт бизде шашканда, эмнеге сана тартамын, ээрчишип каттар басканда. Жүрөгүм менин, түгөйүм менин, сен болсоң болду жанымда. Ардагым менин, жалым менин, сен болсоң болду жанымда. Жүрөгүм менин, түгөйүм менин, сен болсоң болду жанымда. Ардагым менин, ажал жалым менин, сен болсоң болду жанымда. Сен болсоң болду жанымда. Керемет аткаруу. Айымдарга берилүүчү суроону сизге да узаткым келип атат. Эки тизгин бир чылбырды колго алуу, баягы айымдардын ашкана жумушу болобу, үй бүлө иши болобу, ошону менен чыгармачылыкты алып кетүү жеңилге турбаса керек. Ооба. Сизде кандай бул жагы? Менде деле ошол эки жактан, биринчиден үй бүлө, экинчиси чыгармачылык жактан болушунча аракет кылып атам. Буюрса эми ошол Сыймык Бешекеевдин Оонуна таандык бир өзүңө деген чыгарманын
жаңы аранжировкасын жасап, жаңы жастырып, учурда ошо радиолордон жакшы кетип, ютубтардан жакшы көрүүчү топтоп, биринчи жаңылыгым ошол. Андан сырткары Комуздун коштоосунда көптөгөн ыраларды даярдап, анан ушул билим жаынан айта кетсем, мурда окуп анан бүтпөй калгандыгыма байланыштуу. Азыр ошол Бибисара Бешеналиева атындагы искусство институтунда быйыл сырттан окуу бөлүмүндө окуп атам. Экинчи курс болуп калдым буюрса. Чыгармачылык жактан ошол. Үй бүлөдө болушунча жетишкенге дагы аракет кылып атам. Балдарыма да көңүл буруп. Андан сырткары жай мезгили, күз мезгили, Кыргызда жакшылыктын мезгили эмеспи? Андыктан ал жака да жетишип жатам. Чыгармачылык деп калдыңыз, анан негизи эле чыгармачылык менен канча убакыттан бери алектенип келесиз? Чыгармачылык сизге эмне алып келди? Чыгармачылыкта негизи башта комузду үйрөнгөнүм, бул 3-классымдан тарта. Ошол Токтогул районунда балдар музыкалык мектебинде окугам 5 жыл. Андан сырткары ошол Күреңкеевада окуп бүтпөй калдым. Өзүм бир көңүлүм менен балдар чоңоюп ортодон кичине кармалып калдым да, андан сырткары бир 10 жыл, 12 жыл болуп калды. Жакшы. Сон. Мына ушундай ар тараптуу келе жаткан айымдан сурагым келип атат. Бакыт дегендин өзү эмне? Бакытты биз кайдан кезиктирүүгө мүмкүн? Биз дээрлик чектөөнүн негизинде бакыт издеп калган учурларыбыз көп кездешет. Маселен, мен ушундай бир комуз чертип, эргип, ырдаганым учурда мен бакыттуу болом деп бир гана комузга байлоо же башка нерсеге байлоо мүмкүнбү? Бакытты сиз кайдан табасыз? Бакытты эми бардык жактан тапсак болот. Мен ойлойм, жан дүйнөңдүн тынчтыгы бакыт, ден соолугуңдун бардыгы бакыт, үй бүлөңдүн амандыгы, ата эне бир туугандын амандыгы, ден соолуктары чың. Ошол нерселер бакыт деп ойлойм. Жакшы. Чыныгы бакыт деп таба алдыңызбы? Чыныгы бакыт ооба. Ооба, буюрса үй бүлөм менен, балдарым менен, өзүм каалаган жумушта, өзүм каалаган окуу жайда. Буга чейин экономистти да 5 жыл окуп бүтүргөм да, анан болбой эле жан дүйнөң жүрөк каалаган нерсени аркалай берет экенсиң, ошо кайрадан ырдап. Бул да болсо мен үчүн бакыт, өзүм сүйгөн кесип менен жан дүйнөмө жаккан нерсени аткаруу мен үчүн бакыт. Анда сагынышып калыптырбыз. Чыгармаларды аргыныраак аткаралы бүгүн колдон келишинче. Кийинки чыгармага кезек берели. Ооба. Комуздун коштоосунда Арманда кетти бир аккуу деген чыгарманы аткарып жүрөм. Ошону сиздерге аткарып берейин. Азаттык берип пендеге, ача жалга ачан күнделе, Кыргызда сулуу болсун деп кылымдар төрүп бердиле. Өлүмгө өмүр жембеле, өмүрүнөр алсыз жөн беле. Бийлиги жанып балбылдап, бир сулуу бизге келдиле, бир сулуу бизге келдиле. Керемет шыгы курч беле, кенедей кестен ырчеле. Жылмайган сүйкүм ажарын, жылдыздар коштоп турчу эле. Таланты ташып курч беле, таңшыганы торгойурчу эле. Татына жүзүн көргөндөр, тамшанып карап турчу эле, турчу эле, турчу эле.
айна жүзүн көргөндөр тамшанып карап турчу эле, тамшанып карап турчу эле. Буралып өскөн гүл сулуу, бугу жок таза дил сулуу. Бул элдин шору бар беле, буйрубай кетти бир сулуу. Ай менен бирге түн сулуу, аламдын көркүгүн сулуу. Армандуу дүйнөң ушуп эң, адашып кетти бир сулуу, адашып кетти бир сулуу. Айтабыз эми кай кепти, аптабын төкпөй жай кетти. Булугу ыйлап ичинен, булуттан чыкпай ай кетти. Ак марал качып ак кептен, агарып айтпай таң кетти. Арманын козгоп көп элдин, ажары сулуу жан кетти, ажары сулуу жан кетти. Тагдыры неге тескери, талайың неге чектелүү. Таттыбы таптуу жан эле, тар болду неге өз эле. Арманын айтып жомоктоп, ак булут ыйлайт шолоктоп. О дүйнө жайга узатып, бул жерден шашып коноктоп. Кай берен кийик сыяктуу, калтырды бизди бир акку. Адашкан аркар сыяктуу, арманда кетти бир акку. Бир акку, бир акку. Адашкан аркар сыяктуу, арманда кетти бир акку. Арманда кетти бир акку. Арманда кетти бир акку. Мына ушул чыгарма аткарылып бүткөн жөктө эмнени гана ойлогон жокпуз. Шайлуу Ыгайыбыз айткандай, азабын тартып кыздардын карандаш болуп ушталдым, ушталдым, аттың абири ушталган сайын кыскардым деп айткандай. Чыгарманын негизи дагы өтө салмактуу. Ооба. Ырларга болгон табитиңизди баамдап, баа берип отурабыз. Эми айтылган суроолорун болсо узаталы. Негизи эле айтып калбадыңызбы, ушу кичинекей балдар менен көп учурда болуп атам депчи. Ошонун баарына жетишип атасызбы учурда? Убакытты туура пайдаланып, кандай пайдаланып жатасыз убакытты? Балдарым азыркы учурда чоңоюп калган. Учурунда, окуу учурунда, жаңы турмушка чыкканда балдар менен болуп калдым деп атпаймынбы? Азыркы учурда балдарым чоңоюп, өзү менен өзү 3 баланын апасымын. Улуусу 9-класс, ортончусу 8-класс, кичүүсү 2-класс болуп чоңоюп, тескерисинче азыркы учурда мага жардам кылып, сиз ырдаңыз, сиз өзүңүздүн жумушуңузду кылыңыз деп мага азыр жардам берип атышат. Жакшы, анан негизи эле балдарыңыз кимге окшош? Сизге окшошпу же атасына окшошпу? Келечекте сизге окшоп урдайбыз, ушундай комузчу болобуз деген ойлору барбы? Балдарым көбүнчө атасына окшош. Улуу балам, ортончу балам, кызымды дагы атасына окшоштуруп калышат. Балдарымдан байкай элекмин, кызыман бир аз байкайм. Ырдаганды, бийлегенди жактырып калат. Кыздар көбүнчө жакын болот эмеспи? Улуу балам спорт менен көбүнчө алек болот. Грек-рим боюнча күрөшүп жүрөт. Жакшы орундарды алып, эки жакка чыгып, азыр окуп, ошонун менен үстүндө эле
спорт менен алек. Жакшы, керемет. Жогоруда өз сөзүңүздө баса белгилеп калдыңыз. Мен кайсыл тармакка эсеп кысап бөлүмүнө дагы баш багып көрдүм, бирок баары бир жан дүйнөм мына ушул өнөр чөйрөсүнө тартып туруп алды деп. Бул балким комузда кол ойнотконуңуздун да бирден бир себеби болот чыгар. Анан ушул комуздун өзгөчө сизди ошончо багыттан өзүнө тарткан касиети жөнүндө көбүрөөк сөз кылалычы келиңиз. Экономисти мындайча айтканда, турмушка чыгып кетип окуумду уланта албай, бир кесиптин ээси болоюнчу деген гана ойдо гана тапшырып калдым да. Анан ошондуктан эми ал да жаман эмес, ал дипломум деле колумда, мүмкүн убакыт көрсөтөт, ал менен да мүмкүн иштеп калам, бирок азыр көбүнчөсү комуздун куштоосунда. Сурайын дегеним мына ошол комуздун сизди ошончо жерден өзүнө тартып келген касиети боюнча. Комузду 3-классыман баштап, тайынем ошол Токтогул районунда балдар музыкалык мектебине алып барганда, анан ошол жактан 3-класстан 7-класска чейин 5 жыл окуп, көбүнчөсү комуз менен ырдоо жагында азыр көп уктап атам. Негизи күү бөлүмүн бүттүм эле. Анан комуздун өзүн дагы албетте мага жаккан бул бардык нерсени өзүңдүн бир жүрөгүңдө көйгөйүң болобу, же анда бир капачылык болобу, ырдап, жан дүйнөнү эс алдырып комуз менен. Демек, комузду колго алганда бардык нерсени унутасыз, жан дүйнөңүз тынчтанат. Ооба. Жакшы. Сырдашкан учурларыңыз болду эле? Комуз мененби? Ыр менен көбүнчө ырдап. Комуздан сырткары дагы кандай аспаптарды ойнай аласыз? Комуздан сырткары буга чейин Күрөңкебада кылгыякта окугам, бирок эми көп кармабай, окубай калгандыгына байланыштуу унутуп деле калдым. Азыр комузда анан сырттан окуу бөлүмүндө ооз комузда кошумча сабактар болот экен. Ооз комузда бир аз үйрөнүп атам. Анчалык эмес, эми бир аз үйрөнүп атам. Ал акындын айткан кеби бар эле. Сиз эмне үчүн атка жакынсыз деген суроого ушундай жооп бериптир. Мен аттар менен сырдашам кадимкидей. Анткени адамга сырыңды айтсаң эртең эле кайра ачылып чачылып кетет экен. Алар айткан сырыңды аябай купуя сакташат экен деп. Анысыңарындай сиз ким менен сырдашасыз дейсизби? Комуздун кылдарында көп сырларыңыз жаткандай. Эми бир чыгарма аткаралы. Ооба. Өнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин деген чыгарма аткарып берейин. Тагдырга башым деген кезим менин өнөрдүн өргө жолум али узак өнөрдү сүйгөндөрдүн буркурап боздой бербе сезимдерим будан аттоодон чабар кезим менин баласын балабасын башка бир баркымды билгендердин
базардан кайтып келген кезим менен кааласын каалабасын кайбир өлөр кадырын билгендердин кааласын каалабасын кайбир өлөр кадырын билгендердин баркымды билгендердин эсиндеми. Баракелде, сонун керемет аткаруу. Чындап эле ооба кааласын, каалабасын башка бирөө, кадырын билгендердин эсиндемин. Ар бир адамдын жан дүйнөсүнөн түнөк таап, сиз дагы бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик каалоо менен мен соңку суроону берсем убактыбыз туура болчудай. Биздин бүгүнкү темабызга карата ой, адамдагы ой. Бул ойду кантип тизгиндейбиз? Болбосо ааламды алт айлана турчу биздин оюбуз. Сиз дагы ошентип бир эйфория үстүндө жүргөн учурлар болду беле, ойду тизгиндей албай. Ооба, оюбуз менен учуп кетебиз го, бардыгыбыз. Ооба, албетте ишиңди оңдойм десең, ойлогон оюңду түздө деп коет го. Ансарындай жакшы ойлонуп, жакшы ниет кылып, ойлорумду эми албетте жакшы айткандай жакшы ойлорду ойлоном. Буюрса ошол чыгармачылыктан жакшы бир ордумду тапсам деп ойлоном. Ошол. Бүгүн туруп эле эмнени ойлондуңуз анда? Бүгүн туруп эле кечигип калбасам экен дедим. Анын кечинде да кеч эс алып калганына байланыштуу улам будильникти карап кечигип калбасам экен деп ойлондум. Кече жакында социалдык тармактан тамашалуу бир видео көрдүм кыскача. Ал жерде ушундай камтыптыр. Бир турмушка чыга албай жүргөн кыздын окуясы экен. Мен ойлоп турмун, каш кирпигимди оңдосом эле турмушка чыгып кетем деп, көрсө ойду оңдош керек экен. Мына ойдун күчү, таасири. Сизге ыраазычылык билдирели, бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик, дагы да болсо жаңы чыгармалар менен ыр куржунуңуз толуп турсун. Эфирлерден күтөбүз. Эшигибиз ачык. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, чакырып, элибиз менен ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берген сиздерден, ушу ЛТР телеканалынын жалпы жамаатыңыздарга, кызматкерлериңиздерге баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз анда, бар болуңуз. Рахмат.